Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан адабияттагы, маданияттагы, илимдеги маанилүү маселелерди ортого салып талкууга алган маектер көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Адаттагыдай эле дүйшөмбү күндөрү биз калкка каруусун казык, канын азык кылган каарман аталарыбыздын башын көтөрүп, сөөгүн агырта сөөлөт сөз айтууну белсенип максат кылып келебиз. Бул максатта биз бүгүн аты айтылып, бирок көп айтылбаган аталарыбыздын бири кадимки Алымбек Татканын улу Тун уулу Абдылдыбек атабыз тууралуу сөз кылабыз. Тарых барактарында үзүн кесил көбүнчө ушул илимпоздордун жана тууган урук жакын адамдардын эсинде болгону менен ал кишинин жалпы журтка, кыргыз элине кылган опол тоодой эмгеги көп айтылбай келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ал киши тууралуу жана ал кишинин ооган жергесиндеги урпактарынын келишине баягы урмат сый көрсөтүү иретинде уюштурулуп жатат. Студиябызга келген конокторубуз менен чекесинен тааныштырайын. Менин бет маңдайымда Абдылдыбек атабыздын кыбырасы, Абдылдыбек Эгембердиев мырза. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Алымбек Татка атабыздын урпактарынын бири аксакалыбыз Мамытбек Ахматов агабыз келип отурат. Мамытбек ага, студиябызга кош келипсиз. Жана ошондой эле Абдылдыбек атабыздын урпактарынын бири оогандан ата журтка келген уулдардын бири баягы өң көрсө жүз тайды болуп, жүзүбүз дагы, көзүбүз дагы, көкүрөгүбүз да толуп сыймыктануу менен айтып атабыз Абдымалик Бекзат мырза. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, кош болдук, сау болуң. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз буга чейинки тагыраак ошо өткөн дүйшөмбүдө биз өзүбүздүн хронологиялык тартипте келгенде 19-кылымдагы көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Алымбек Татка атабыз тууралуу сөз кылганбыз. Анан айтуубуз жыйгыча дегендей, мынантип жакшы жаңылык менен дагы коомчулук менен бөлүшө турган болуп турабыз. Алгач ушул Абдымалик мырзага сөздү берерден мурда мен Маматбек агабызга сөздү берейин деп турам. Маматбек ага, биз ушул кыргыз тарыхы чынында эле ары опурталдуу, ары кооптуу учурларды көп өткөргөн экен. Анын бир себеби кыргыздын өзүнүн эгемендик деми болсо, мүнөзү болсо, экинчиден ушул коомдук саясий кырдаал Түркстандагы ошол да чоң түрткү болгон экен. Бирок ага карабастан элдин эгемендиги азыркы биздин кызыл байрагыбыздын Бириккен Улуттар Уюмунун тез баш кеңсесинде желбиреп турганынын себеби ушул аталарыбыздын эмгеги деп билсек болот. Абдылдыбек атабыз тууралуу азын оолак тарыхына токтолуп тургандан кийин калган сөздү улантсак ата. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Мына баарыбызга маалым 19-кылымдын экинчи жарымында кыргыз эли Россия империясынын колониалдык экспансиялык саятына каршы күрөшкөн. Вот ошол жөнүндө мына биздин залкар жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун Сыңган кылыч жана Келкел чыгармалары кеңири баяндалган. Андан кийин мына өзүбүздүн ушу эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргыздын окумуштуу тарыхчылары мурдагы чоң шаарлардагы, ушу Санкт-Петербургдагы, Лондондогу, Ташкенттеги, Алматыдагы жана башка архивтерден издеп таап, ушундай тарыхый макалаларды, чыгармаларды жазганы. Ошо чыгармалардан кийин мына ушу кыргыз эли кантип ушу колониалдык экспансиялык саясатка каршы күрөшкөн жөнүндө кеңири баяндалган. Ошондо ошол каршылык көрсөткөндөн эң каршылыкка аяксыз күрөшкөн Алай эли жөнүндө көп айтылат да. Бул жерде Алай элинин эмне ушул эмне кылганда ушу Алымбек Татка менен Курманжан Татканын уулдары бардыгы ошол каршылыктарга активдүү катышкан. Ошонун башында турган биринчи тоң уулу Абдылдыбек болгон. Абдылдыбек атабыз аны ушул эмнеде урушканда, значит, өзүңөр билесиңер, мына Алымбек Татканы көзөткөндөн кийин ошол Алайды башкаруу боюнча Курманжан Татка колуна алган. Ошол Курманжан Татка ушу 5 баласы уулдары жардам берген. Вот ошол учурда эми
мына 1800, то есть 76 жылы 19 февральда падышачылык Александр Экинин указы менен ушу Кокан хандыгы жоюлуп, ошо Кокан территориясы элдер бүт Россия империясынын составына өткөн. Ошол өткөндүгүнө, значит, эли, кыргыз эли ошол жердеги айрыкча алай эли ошого каршы болуп аябай күрөштөр болгон. Анан эми айтарым, мына ошол эмнелерде Абдылдыбек мына бул алайда күрөшү боюнча бир эпизодду айтса, мына Алымбек ошол убакта орус армиясына каршы 1,5 миңдей адам чогулткан. Ал убакта эми ошол чыгыш Түркістанда, то есть Россия империясынын армиясы 20 миңдей армия болгон. Ошондой 20 миң армияга, ошол 20 миң армиядан именно ушул Алымбекке каршы жазалоо отрядын 5 миңден турган жазалоо отрядын курап, ошол Алайга жөнөткөн. Ошол жерде катуу согуштар болуп, эми баарын токтобойн ошого. Бирок ушунча армияга, ушунча 1,5 миңдик аскер менен туруш мүмкүн эмес эле. Алардын, конечно, орустардын курал жарагы кыргыздаркына караганда бир топ не болгон, аймалап жогору болгон. Аларда Замбирек болгон. Кыргыз элде көчмөнүндө кандай Замбирек болсун. Ага, конечно, туруштук бере албай, анан Абдылдыбек чегинип Оғаныстанга өтүп кеткен. Вот ошол Оғаныстанга өткөндөн кийин Абдылдыбек эми кийин уксак, Абдылбек ошол жерде үйлөнүп, ошол жерден бир уулду болгон экен. Кийин ал бизге, конечно, туугандарга белгисиз болуп, мына биздин аксакалыбыз бул жерде Чыныбек Абдыкапаров, Чыныбек Мырзапаев деген агабыз бар. Ошол биздин аксакалыбыз, бул Бишкекте турат. Ошол кишинин айтуусу боюнча бул информация, бул маалымат 65 жыл мурда эле белгилүү болгон экен. Болгон экен. Туугандар арасында белгилүү болгон. Ошол эми Абдылбек өтүп кеткенине 150 жыл болгон болсо, где-то ошол убактан бери белгисиз болуп, мынан 65 жыл мурда ошо Оғаныстанда Абдылбектин урпактары бар деген информация уже билинген экен. Бирок Совет доорунда болду изилдеп, аларды туугандарды алып келиш мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондуктан ал эми унутулуп калган. Андан кийин бул биздин туугандардын эмнеси боюнча 2011 жылы Максат деген журналист барып иликтеп, ошол Абдылбектин урпактарына жолугуп, аларды видеого тартып, аларды маектешип сүрөткө тартып келген. Сүрөттөрдө айттык жана да, мында көрсөтөбүз, ал сүрөттөр бар. Вот, андан кийин мына быйыл март-апрель айында ошо Чыныбек Мырзапаевдин өтүнүчү менен Режеп Кадыров деген ошо Чыныбек агабыздын жээндери болот. Ал киши фарс тилин билген киши, барып кеңири сүйлөшүп баягындай мүмкүнчүлүк болгон үчүн ошо кишини жөнөткөн дагы. Ал киши барып булар менен жолугуп, кеңири маектешип, ал жерде аны айтпай эле коеюн, кийин айтам. Ошол буларды чакырган да, бул Кыргызстанга келип кеткиле деп. Анан кийин буларга көп эмнелерди көрсөттү. Мына биздин президентке дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Ал киши да колдоп, мына тууганыбыз Абдымалик тууганыбыз келип отурат. Мына бурда күнү ал киши учуп келип, мына аэропортунан ошол агабыз Чыныбек Мырзапаев колдогон, баштаган бир топ туугандарыбыз барып тосуп алды. Ошол Абдымалик мына келинчегим менен келип отурат. Ошо келгенден бери биз сүйүнүп, ошондон бери маектешип бирге жүрөбүз эми. Биздин кучагыбызда эми, конечно, сүйүнчүбүз жок, айтып бербей. Эми калган нерселерди кандай пландар бар, кандай эмнени өзү айтар эми. Ооба, жарайт. Анда уруксат болсо Абдымалик мырза менен маектешели. Негизи бул төлгө, анан кыргыздар ушул ырымга, абдан жөрөлгөлөргө маани берген эл да. Анан мындай аттан баягы неме деп коет го, ат айланып казыгын табат депчи. Чыныгы
баягы элин сагынбас эр болбойт, жерин сагынбас аргымак болбойт дегендей эле элин сагынып көксөп күтүп анан кандай болгон күндө дагы ошол ата топурак деп коет го, ата журттун баардыгын көрүп көксөсүн, ошол аталар үчүн дагы өз үчүн дагы келип көрүү бул чоң эле сыймык деп эсептесек болот. Абдымалик мырза, дагы бир жолу куш келипсиздер. Анан буга чейин, мисалы келгенге чейин сиз канча жашыңызда билдиңиз? Сиздин ата тегиңиз жөнүндө, ата журтуңуз жөнүндө канча жашыңызда билип маалымат алдыңыз? Biz Afgan diyorige, yani Türkistan'da biz Kırgızlar, yani oradaki Türk halkları tarihi yazılganı yok. Öz tiliga hiç yazganı yok. Bizge atalarımızdan, babalarımızdan aytilgan narsalarni bilamiz. O'zaki. Ben dunyoga kelishim o'zimni bilganimdan sonra otam, onam onlar aytgan biz Qirg'iz, bizning otalarimiz Qirg'izistondan, yani Turkiston diyoridan kelgan. Belki orada Türkistan edi, Afganistan'ın şamali. Bu şekilde bizlerge babalarımızdan, atalarımızdan kelgan. Yani hiçbir yerge tariximiz yazılganı yok Afganistan'da. Yani yazganı, koyganı yoklar. Yani hikaye biçimiga o'rganganmizdir. Demek баягы эл озеки түрдө болсо дагы эл баягы куйма кулак эмеспи кыргыз эли. Ошондой ооздон оозго айтып, баягы кимдигин билдирип, сездирип ойготуп келген экен да. Бул жака келем деген мындай бир ойлор дейбизби, каалоолор бар болчу да, мурдатан эле пайда болду беле? Var. Yani beni ata babalarım 150-160 yıldan beri küttü. Öz toprağıga, öz mekaniga qaytsa, kelsa, öz toğanları bilan tanışsa, görse. Beni öz atam Vahitbek hasrat içinde öldü. Gitti, kelolmadi, ko'rolmadi. Ama menga nasihat qildi. Sen borasan bir kun, öz toğanlaringni topasan, Qirg'izistonga ko'rasan, öz mamlakatingga borib, biz uchun ko'rasan deb nasihat qildi. Menga nasib bo'ldi, ko'p xursandman. Otamni aytgan so'zlarini men tamomladim, bitirdim. Ko'p xursandman bizdan. To'g'onlarim bilan tanishdim. Prezidentimizga, to'g'onlarimga, bariga marhamat, sog' bo'lsinlar. Meni olib keldilar o'z mamlakatimga, o'z to'g'onlarim darasiga. Ko'p quvonchliman. Oğanның qayсы жеринде? Afg'onistonda Faryab eli. Faryab elida Shirintagob ilcha Shepa köyüde. Orada. Biz Abdulabek babamızın kabri orada. Tağın üstünde. Astığa bizim uylarımız var. Orada yaşaydı. Kırgız halkı, Özbek halkları. O tağın üstünde. Orada Abdulabek atamızın kabri orada. 2008 yılıga kabirde tuzattık, jasadik. 2024 yılıga sonra taş dikdik. Qaysi tarixda tug'ilgan, qaysi tarixda o'ldi. Ularni yozib dikishdi. Rajabek Qodirov Afg'oniston kelgan edi. Uni yordamlari bilan, ya'ni Qirg'iz xalqining to'g'onlari bizda yordam bilan bu tosh tikildi, yaxshi bo'ldi. Qancha urpag'i bor? Afg'onistonda Abdulabek bobomizning urpag'i çok var. Yani kızlar, erkekler, ayollar, bolalar da hesap kılsak 1000'e yakın kişi var. Yani çok var. Жақсы екен да. Жақсы. Құдайдың құлағы сүйінсін деп қойып. Жақсы екен. Сізге дағы сұрауларым бар. Азыр Абдулбек мырзаға сұрауларым келіп тұрады да. Біз баяғы артқа барсақ, ошол Абдулбек атабыздын баяғы саяси ишмердүүлүгү өзүнүн өзү баяғы мындай кандык деңгээлде дейбизби өткөн бир чоң милдет да. Мисалы анын атасы, ата тегинин бардыгы ошол эл үчүн кызмат кылып башын сайган адамдар да. Анан ал өзүнүн өзү ошондой жоопкерчиликти алганда дагы мисалы бардык эле балдар бирдей болбойт экен да. Демек ошону жоопкерчиликти алып, аң сезимдик жактан даяр болуп, ошого ниет койгон адам гана алып кетип, анан аракет жасайт турбайбы. Анан жыйынтыгы да ошончолук болот экен. Абдулбек атабыздын ошол огонго кеткенге чейинки саясий иштери жөнүндө, саясий аракеттер жөнүндө, алган орду жөнүндө, кызматы жөнүндө айтып кетсеңиз да. Абдулбек атабыздын мамлекеттик ишмердүүлүгү бул жаш кезинен эле башталган. Эң чоң баласы болгондуктан Алымбек датка каза болгондон кийин атасынын жолун жолдоп, мамлекетке кызмат кылып,
ошо Алымбек Датканын баягы кыргыз көз карандысыз мамлекетти түзүү идеясын уланткан Абдылбек болгон да. Ага мисал катары бул бүгүнкү күндө бар маалыматтарга терең туруп айтсак, Абдылбек орустарга баш ийбей 1876 жылга чейин Алай жергесине 2 жыл Орус империясынын армиясын киргизбей кармап, ошол өз алдынча мамлекет түзсөк, ушундай иш аракеттер бүгүнкү күндө белгилүү. Ал эми ошол эле Кокон хандыгында бул Алымбек Датканын аткарган иштерин улантып кеткен, ошол эле ирригация, жол, агартуучулук, атасынын кандай ишмердүүлүгүн көрсө, ошол улантканга аракет кылган да. Анан бүгүнкү күндө баягы айтат го, кечээки күндү билбей эртеңкини көрө албайбыз дейт го. Анан бүгүнкү күндө биз дагы ушул Абдылбек жөнүндө көп изилдөөлөр жүргүзүп атабыз. Мен жакында Ташкентке барып келдим, ушул Абдылбек жөнүндө маалыматтар бар бекен деп. Ал жакта Туран академиясынын президенти Бабабеков менен жолугуп келдим, үйүнө барып анан ушундай Алымбек Датканын немеси урпак болобуз, фонд түзүлдү. Мына ошо 1 жылдан бери илимий изилдөөлөр жүргүзүп, анын ата теги, Алымбек Датканын өзү, жубайы Курманжан Датка балдары жөнүндө бүт тарыхый маалыматтарды чогулталык деген ниет менен ачылган деп айтып неме кылдык. Анан ошол киши айтып калды, бүгүнкү күндө дейт, Абдылбек жөнүндө тарыхый документтер көп дейт. Көп деп айтты да. Анткени бул өз убагында ошо баягы жогоруда айтылгандай 2 жыл Скоболевдин армиясын киргизбей, ошол убакта неме бири-бирине кат жазуулар булар баардыгы тарыхый неме болуп калып калган да. Документ калып калган. Азыр Кудай буйруса жакшы сүйлөшүүлөр болду ал жак менен, биздин өзүбүздүн тарыхчылар менен. Ошол тарыхый маалыматтарды Кудай буйруса мындай элге тартуулайбыз деген үмүттөбүз да. Аябай сонун. Анан ошол эле мисалы Абдылбектин баягы кыргызга күйгөн, мындай кыргыз мамлекетин түзөм деген идеясын бул Скоболевке жазган катынан эле байкасак болот да. Скоболевке жазганда айткан, биз дейт катыңызды, тынчтык тууралуу катыңызды алдык дейт. Ага ыраазыбыз дейт. Бирок дейт, бүгүнкү күндө биз сиздин армияңызга каршы күрөшүп келатабыз дейт. Бунун себеби сиздин өзүңүздүн шарттарыңызды сактабагандыктан дейт да. Сиз өзүңүздүн армияңыз менен сыймыктанасыз дейт. Бирок биз дейт Кудайга ишенебиз деп мындай неме кылат да. Кудайга ишенебиз. Балким Кудайым бизге ырайым кылаттыр дейт да. Баягы ошондо дагы үмүтүн өчүрбөй, Кудайга ишенип биз аракетибизди кыла беребиз дейт. Эгер сиз өзүңүздүн сөзүңүзгө турганда мындай иш аракеттер болбойт эле деген. Бул кат өзү мындай өзүнчө башкача неме да. Анан бул Абдылбек 1876 жылга чейин бүгүнкү күндө документтерде да так жазылып турат. Ошол жылы Афганистанга кеткен. Андан кийинки окуяларды бул жактар айтып түшүндүрүп берди. Анан биздин тууганыбыз Малик бейдин келип калышы биз үчүн аябай мындай неме болду да. Кандай кабыл алдыңыздар могу тууган урук? Ушу тууган урукту мен ушу айткым келет да, мындай балким биз жаш болуп көп нерсени мындай жакшы сезбей аткандырбыз. Биз да сүйүндүк, неме болдук, бирок биздин улуу немелерибиз, улуу муундар, мына ошол эле Чыныбек аксакалыбыз, баягы мен аэропорттон карап турсам башкача сезимдер болду да. Анан мен ичимден ойлоп койдум, бул деген биздин ата бабаларыбыздын, ошондой эле Афганистандагы биздин чоң аталарыбыздын, Маликтин чоң аталарынын бул ичиндеги бир жүрөгүн өйкөп жүргөн нерсеси болгонго депчи. Анан бул жакка келгенде ушу бир жашоодогу бир жакшы бир иш аткардым деген
көрдүм ушул туугандардым деп мындай башкача сезимдер болду деп сезилди да. Анан Биз жана ушу Фейсбукка бирөө жарыялап койгон экен, Чыныбек Мырзапаевичтин экөө баягы Абдымалик мырза жерге келгенде ушу сажда кылып турбайбы жергечи, жерди баягы ушул ата журттууга сыйырмат кылыпчы. Анан Чыныбек агай абдан толкунданыптыр да. аябай толкундум. Башкача толкунданып. Анан ошол эле сезсек болот, бул жеке эле баягы ушул үй бүлөнүн, ушул династиянын мурасы эмес, бир элдик мурастын бир үлгүсүндөй кабылдадык да, коомчулукчу. Анан ошол нерсеге улай эле мындай суроо бергим келип турат да. Биз билебиз, ушул 76-жылы, 75 жылга чейин ал киши дээрлик, мисалы хандык деле мындай караганда өтө алсырап калган, бардык параметрлерин бардык тарабынан. А бирок ошол учурда аскерий күч кимде болсо, эми бийлик ошондой болгон да, факт түрүндөчү. Ошондой күч кыргыздарда, ошол Абдылбекте көбүрөөк болуп атат да, башкага салыштырмалуу. Анан каршылык көрсөтүү дагы ошолордо болуп атат да. Анан ошого чейин кеткенге чейин жанагы Пулаткан Исхак Хасан уулу менен болгон алакасы бул дагы эгемендүүлүктүн, өз алдынчалуулуктун бир көрүнүшү да, символу да, багынбастыктынчы. Баягы өлгөн сайын өөрчүп, түгөнгөн сайын түтөп дейт го эпоста айтылган. Ошол сыяктуу түгөнгөн сайын түтөп, кайра ошол демди көрсөтүп турган бир эрктин, эгемендик, эркиндик, эрктин бир символундай, триумфундай туюлат да ал кишинин эмгектери. Ошол акыркы учурларын кимиңиздер айтасыздар? Мен айтып берейин. Мен бир маалымат окуп калдым, ошол Кокон хандыгы куларынын алдында, баягы сиз айткандай бүт күчтүн баары Абдылбектин колунда болгон экен. Реалдуу күч да? Реалдуу күч. Анан булар Абдылбек жанында жүргөн баягы идеялаштары деп коебузбу, кандай десек, ошолор менен биргеликте Кокондун ошол убактагы баягы тактага отурганга немесе бар бирөөнү алып келип отургузабыз деген иш аракеттер болгон экен да. Коконду уратпайбыз, биз кайра жаңы ханды алып келебиз деген иш аракеттер болгон экен. Анан ошого бул орус армиясы катуу Абдылбекке каршы чыгып, атайын баягы отряд түзүлүп, аны кармаганга жогоруда айтып кеткендей бир өтө көп адамдарды неме кылышкан, жалдаган дейт да. Анан Абдылбек, биз айтабыз, 1876 жылы баягы Кокон хандыгы кулап, бүт Кыргызстан Орус империясына кошулду деп айтылат, бирок ошого карабастан андан кийин дагы элдин толкундоолору ар жерден чыгып турган дейт да. Мындай ар жерден чыгып, баягы ошолорду мындай жазылып турат документтерде. Ар жерлерден баягы Орус империясына каршы баягындай майда күчтөрдүн көтөрүшүүлөр чыгып турган дейт. Анын артында бүт ошо Абдылбек турган дейт да. Ошол иш аракеттерде. Анан бул Афганистанга барып 1876 жылы барып, ал жакта Афган ханына барып, ал жактан мындай күч сурап аракетин жасаган. Бирок алардын өздөрүндө бир аз бул жагынан Улуу Британия, бул жагынан Орус империясы болуп, кичине саясий туруксуз неме убакыт болуп турган экен. Анан ал жерде үйлөндүк, бул уже биздин улуу урпактардан угуп, мына азыр билип атабыз, түркмөн аял алып, ал жактан бир балалуу болуп, анан ал жакта бир жылдай жашап, бир жылда анан Меккеге барып келейин деп, ошол жолдон каза болгон деп айтат да. Анан бирок мен мына жакында барып Ташкентке барып келдим дегенде, бул академиктин өзүнүн эле версиясы, болжомолу. Ал киши мындай сүйлөшүп отурганда айтат, Абдылбек дейт, бул өзү жаш болсо, орустар менен согушуп жүргөн киши болсо, ден соолугу чың болгон болсо, кантип эле бул Меккеге баратып каза болуп калат. Буну баягы орустар дейт, Меккеге барып, эгер Меккеге барып кайра келсе, бул күч топтойт дагы, бунун абири дагы чоңойот, бул дагы баркы көтөрүлөт дагы, бул кайра бизге каршы чыгат деп, буну кайра жолдон
өлтүрүп коюшу мүмкүн деген болжолду айтты да. Бул анан биз буга чейин айтып кеттик, мына сүрөттөрү 2011-жылы сүрөттөрү тартылган сүрөттө биздин мына азыр немебиз тууганыбыздын атасынын сүрөттө бар. Анан мына мүмкүнчүлүк болуп калды. Мүмкүнчүлүк болуп, мына 2024-жылы Кыргыз эл биримдиги менен, ошондой эле Кырк уруу бирикмеси менен биргеликте Рачап агабызды Афганистанга жиберип, биз эми бир жолу Афганистанга барсаңыз, биз жардам берели, ошол немеге таап бизди сүйлөштүрүңүз, кандай жашашат, жашоо шарты кандай деп барып тапты, сүйлөштүк. Как раз Орозо айы болуп калды. Анан кабыры, Абдылдыбектин кабыры ошол жерде деп булар билишет экен. Анан кийин жок нерсени, бар нерсени жок кылып албайлы деп ошол жерде таштан немесин тургузуп, эскертме тургузуп, анан ошол жердеги биздин туугандарга кан чыгарып, неме кылып койгула деп, ошондон бери байланыштабыз. Анан мүмкүнчүлүк болуп, Кудайдын буйругу экен, президенттин жардамы менен баягы виза маселеси аябай татаал экен. Буларды алып келүү, виза алуу аябай татаал болгондуктан президентибиз жардам берип, тез арада виза алып, мына бүгүнкү күндө туугандардын 150 жылдын ичинде биринчи болуп келип аткан тууганыбыз Малик. Жакшы. Биринчи жолу. Биз ошол сүрөттөрүбүздү бир көрүп алсак деп атабыз. Эгерде даяр болсо ошол даяр боло элек. Ошол биз да жүрүшүндө көрсөтөрбүз, Кудай буйрса. Абдулла мырза, сиздердин ошондо канча муун болуп атат? Абдулла атабыздан канча муун? Сиз кимисин чөбөрөсүзбү же кыбырасызбы? Мен Алымбек татканы 6-cı Муун soyudan kelemen. Buradan Abdullah Bek tatkanı 5-ci. 5-ci. Abdullah Bek'tin oğlu yani balası 6 aylık anasının karnında kalgan. Abdullah Bek atabız, babamız şehit olgan zaman öldürülgen paytda. Төрөлүк беле ал. Курсакта экенсиз. Kursakta kalgan, anasının kursağında kalgan. O Sinçali Bek. Sinçali Bek'tin oğlu, sonra Muhammed Niyaz Bek, benim babam. Muhammed Niyaz Bek'tin oğlu, ben atam Vahit Bek. Mesela biz 6 kardeşiz. Vahit Bek'in oğulları. Yani Abdullah Bek'in ayalı sonra başka birisi bilen oylandı. Ondan da 2 tane oğlu var. Atahan Bek, Server Bek. O Maymana Xanlığı, yani orada Türkistan diyarıga, Türkistan eliga Maymana Xanlığı kurulgan edi. Maymana Xanlığının lideri Atahan Bek edi. Server Bek, bizim atamız, babamız Sinçali Bek, onun yanındaydı yardımcıları. Afganistan padişahı Abdurrahman Xan 1898 yılında Türkistan diyarını basıp aldı. Mezar Şerif Balx, sangiz. Balx Mevlana'nın diyarı. Faryab eli bizler diyarımız. Atahan Bek'ni 98 yılında Kabul'a verdi. Kabul alıp gitti. Burbur kılıp gitti. Kabul alıp gitti. Familyasını, balalarını, kızlarını barın alıp gitti Kabul'a. Sonra o Abdurrahman Xan uğraştı. Yani güreşti biz bilen, bizim atalarımız bilen. Biz çok güreştik. Alalmadı, kelelmedi Türkistan'a Abdurrahman Xan. Sonra Rusların yardımı bilen Bukhara tomanıdan kirdi Türkistan'a. Yani bu biçimge, yani Atahan Bek'ni aldı, Kabul alıp gitti. Bugün Atahan Bek'nin kabri Kabil'de Tacibek tepesinde yatadı. Tacibek tepesinde, orada gömülgen, orada duradı. Yani bir zalim şekilde öldürüldü. Anın baldarı da Baldarı var, Atahan Bek'te baldarı var. Sizler de же aşağı Kabul jakta mı? Bizler de yaşaydı. Sizler de yaşaydı. Bizler de yaşaydı. Maymanada. Абдан кызык. Өзүнчө бир чоң бир драмалуу сериянын сценарийи даяр турат, иә. Карагандачы. Жармашылык көз менен карагандачы. Бизге сүрөт даяр болду деп атат. Эгерде ошол сүрөттү көрүп алсак жакшы болот эле. Мына сүрөттү комментарий берсеңиз. Абдулла мырза. Оңдогу ким, солдогу ким дегендей. Bu Salih Bek beni katta ağam,
көк жапанчылбы? Ак сакаллы көк жапанды менин атам бу Айтбек. Сиздин атаңыз? Менин атам, өз атам бу. 6 oğlu var, kızı yok. Жандагы агасы. Janıdaki benim katta, büyük ağam Salibek. Бир тууган агасы? Bir tuğan. Сиз өзүңүз канча бир туугансыз? Кашкадаш? 6. 6 бир туугансыз. 6 bir tuğanımız. Жакшы экен. Дагы кийинки сүрөттөрдү дагы көрүп алсак. Дайыр болсо. Бул сүрөт каяктан качан тартылган, каерде тартылган? Bu 2011 yılıga tartilgan. Bu Abdullabek bobamizni qabrini topish atam biladi, atam olib bordi o'rga. Abdullabek qabri bu bichimda edi, o'rda edi. Undan sonra jasaldi. Ошол кабыр экен да. Бул кабырды эл айтып жүргөндөн аталар айтып жүргөн да турабы ушул жерде деп, Atalar aytib жүрген. Har yil borib o'rganmiz, duo qildik. Дуа кылып, Куран окуп ошол Qur'on жерде. o'qidik. Bizga otalarimiz o'rga har yil borib, ya'ni har Бул сүрөттө да ошол учурдан, bu suratda otam bu tarafdagi bu Qirg'iz elidan kelgan. Bu Fayzullah beni ikinci ağam. Ошону азыр тактап атабыз баягы. Кызык, Бул бул мындай үстүртөдөн билем бул сүрөттүн келип калышы. Бизде баягы академик Муса Адышев абабыздын баласы Жаныбек абабыздагы баягы элчиликтерде иштеп, ошол жерден бир угуп калат экен, ушундай да кыргыздар бар деп ага чейин угуп жүргөн балким. Анан ошол Афганистандагы элчиликке чалпай барып билгилечи деп ошолдо тарттырып алып келген сүрөт болуш керек менин эсимде да. Анан ошондо ушул кыргыз агабыз барып ушуларды сүрөткө тартып ушул жерде экен силер айткан кишилер деп ошол сүрөттөр ошол жактан. өтө кызык, чоң таберик сүрөт экен да. Баягы сөздүн башы, иштин башы ошодон башталган экен да. Мисалы, Советтер Союзунун учурундагы мына сүрөт. Бул сүрөт Абдылдыбекке каршы орустардын спецотряд деп коюп аталган экен. Ошол жокерлер, неме, Орус Скоболевдин отряды. Бул ошол Алай тараптан тартылган. Алай жактан. Бул именно Абдылдыбекке каршы уюштурган неменин сүрөтү дейт да. Отрядтын. 5000 аскер жүргөнмү? 5000 аскер. Абдылбектин канча аскер болгон? 1,5 миң болгон. Анан күч тең болгон эмес, ошондон Абдылбекке туура келген чегиришке. Чегиришке туура келген. Абдуллик мырза, Абдылбек атабыз тууралуу баягы тууган урпактардын арасында сөзсүз түрдө сөз болот, сүйлөнөт, аты айтылат. Ошол сиздер жашаган аймакта кандай сөз, кандай эскерүүлөр, катарлар бар? Hatırlar көп. Yani hikayeler var. Ama biz tariximiz hiç yazılgan yok. Yazılsa da Afganistan'da maktablarda hiç okutilgani yok. Bizler tarixini unutsun, tilini unutsun deb. Albatta, hiç okutilgani yok, yazılgani yok. Ama Kabil'de arşivlerde var. Yani Ataxonbek'te yaşaganlar, Abdullabek'te, başka atalarımız, babalarımız yaşaganlar arşivlerde var Kabil'de. Oradan tapıp biladi. Калк арасында сөз болобу? Халк арасында сөз билadi. Улуу кишилер, аксакалдар сүйлөгөн. Эмне дешчилер ошону, кандай эстешчилер? Ular bir batır, bir kahraman, lider şekilde biladi. Hatta yani bir Kırgızlar emas, Özbek halkı, Türkmen halkı, bütün Müslümanlar onu batır kişi biladi. Çünkü bir Kırgız halkı için emas. Bütün Müslümanlar için, İslam dini için güreşti Abdullah babamız. Мунагу могу 100 жылдык болуп атпайбы? Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгы болуп атпайбы? Ошол учурда биз аябай көп архивдер менен, жаңы маалыматтар менен баягы иштегенге туура келди да. Ошол учурда ошол Түркүстан аймагындагы эгемендикке баш урган аталардын баардын көптөрү ошол ооган тарапты көздөй кетет экен да. Негедир ошол жакта bir тууган бирөөсү бардай элечи тияка эле түшүп кетет экен. Ооган аркылуу анан Пакистанга, анан ал аркылуу Түркияга кетип атпайбы? Көп баягы басмачы, корбашы деген темалардын баардыгы ошол жактан чыгып атат да. Анан балким да негизи түндүк Ооганстанда түрк калктары аябай эле көп. Түрк тилдери, өзбектер абдан көп дегендей, кыргыздар да бар, азын-аулак түркмөндөр бар, башкалар бар. Мисалы лакайлар деле ошол жакта көп да. Анан кайсы бир деңгээлде Абдулбек атабыздын барганы ошол жака тектеш элдердин дейбизби, тууган элдердинби мындай бир башын бириктирип, кайра баягы чыгуунун, кайра бир эгемендүүлүк кыймылдарынын чыгуусуна кандайдыр бир түрткү, анан бир мындай дем болгон сыяктуу элес калтырат да.
кандай дейсиздер? Да, туура. Ал эми кандай десем, ошол Абдылбек ушул кыргыздын эркиндиги үчүн ушу күрөшкөндөн кийин эми ал жака чегингенден кийин ал киши ошол жерден эми баягы аскер топтоп, анан кийин өзү мындай кандай десем, мындай сөздөр бар да. Бул эми Абдылбек бул жака Афганистанга өткөндө афган бийлигинен жардам да сураган дейт да. Солдат сурап келип, Аскерий жардам, аскерий жардам сурап анан келип ушу орустарды ушу кыргыз жеринен кууп чыгышка аракет кылган ушундай эмне да бар да, ушундай информациялар бар. Анан афган бийлиги менин оюмча ушу Россия империясы менен саясий эмнени бузуп албаш үчүн мамилени ал афган бийлиги ушу аскер бербесе керек деп ойлойм да. Вот. Андан кийин эми ал жактан аракет кылса керек, өзү баягы ошол түндүк недеги ошол мусулман элдеринен аскер чогултканы бирок болгон эмес. Анан кийин ал киши дагы ошол эмнеге аттанып ушу Мекке жакка, ошол жакта кеткен көзү өткөн деп ушинтип айтылат эмнеси боюнча. Ал дагы бир нерсени бул жерден айта турган болсом, мына сиз айткан боюнча, мына Абдиев Райымберди деген Райымбек Абдиев деген мына алайлык бир жазуучу кишинин Алай закымдар деген китеби жазылган да. Ушул китеп именно чындыгында ушу Абдылбек жөнүндө жазылган бул китеп. Абдылбек жөнүндө жазылып, булар Абдылбек бул эмнелер менен кантип эмне кылышкан, ушу орустар армиясы менен кантип сагышкан. Андан кийин бул мына Кытайга өтүп, Кытайлардык мына уйгур калкы бар эмеспи, Чыгыш Түркістандагы. Ошолор менен дагы биригип туруп, Кытай бийлиги менен дагы кандай согушкан жөнүндө жазылган китеп бар ошол китеп. Бул презентациясы болгондо катышып эмне кыламыз, бул китеп ошол китеп менен да бар. Ушул жактан Абдылбекти билсек, бул ушу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн аябай чоң эмне болгон да, элегити болгон да. Биз көрсөтүүбүздүн аталышында шарттуу түрдө ушу Абдылбектин аманаты деп койдук да. Анткени ал кишинин аманаты жанагы эркиндик, эгемендик, бул жөн эле бир эле кыргыздык эмес, Түркстан аймагын бириктирүү болуп атпайбы? Түркстан аймагын бирдиктүү өлкө кылып, башын бириктирип, ушул сырттан келген баскынчылардан коргонуу максатында ошондой бир аманат калтырган бир. Экинчиси баягы аманат деп демейде ушул күмөн калган, курсакта калган баланы айтат эмеспи? Ошол сыяктуу да бир аллегориялык, поэтикалуу бир атап койдук да, аманат депчи. Анан ошол атабыздын аманатына дагы сөз бургум келип турат деп ойлойм. Абдылбек мырза, ошол сиздер жашаган аймакта элдин, калктын социалдык абалы, социал дурум кандай мааниде, кандай бир өлчөнөт? Билим алуусу, саламаттыкты сактоо, саламаттыгы кандай? Ушундай деги эле коомдук жакшылык ба жеңилдиктерге болгон муктаждыгы чечилгенби? Ушул багытта сөз болсо. Oradaki halkta ihtiyaçları var. Peki orada ayrıca ayniqsa bilim. Orada kızlar için mektepler yapılıp kalgan, kızlar bilimden köp uzak kalgan, üniversiteler kızlar için yapılıp kalgan, okuyalmaydı. Yani biz Kırgızistan, Kırgız eli olarak onları da yardımıga yuguruşumuz gerek. Yani özellikle balalarda alıp gelip bölge okutuş gerek. Yani orada muhtaç kişiler. Yani bizden yüreğimiz kanaydı onlarda halini görünce. Yani Kırgız halkımızda. Oraya yardım etiş gerek. Yani ya Kırgızistan'a alıp gelip bölge yaşatış, okutuş gerek. Balalarda. Büyükler özler biladi oraya kalamı, kelami, kelmeymi. Yani Kırgız elinden, uluğ prezidentimizden isteyim çünkü yardım etsinler, yardım kolunu uzatsınlar onlara. Мисалы, медициналык жактан камсыздалганбы? Элге кандай кам көрүлөт? Эме
медицина булардын баягы биз орустардан келген сөздөрдү колдонуп сүйлөгөндө булар түшүнбөй калып атат. Баягы немеси дейт. Доктурлар немелер кандай? Мисалы мындай суроо берейинчи, Абдулмалик мырза. Билимди кайсы тилде алышат? Afg'onistonda bilim ikki tilda olinadi. Forscha, pushtucha. Pushtun tili, fors tili. Fors tili bu turk irqlari bor-ku, turk xalqlari, fors xalqlari. Ularga butun darslar, kitoblar forscha. Sonra pushtunlar yashayotgan yerida butun darslar pushtuncha. Turk tili bir o'zbekcha. Bir til. 4-sinfdan maktabda boshlaydi 9gacha. 4dan 9gacha, 4dan 9gacha. O'zbek tili beriladi. O'zbeklarga, turklarga o'rgatadi. Uni da yopib qo'ydilar. Uni Cumhuriyet paytida, ya'ni 2021dan oldin bor edi. O'zbek tili, ya'ni turk tili deb o'taydi. Inqilobdan keyin bardыгы o'zgarmadi чынында. Inqilobdan so'ng yopildi. Мисалы ишара өзүңүздөр үй бүлөдө сүйлөшкөндө кандай сүйлөшөсүз? Кайсы тилде сүйлөшөсүз? Ichkarida, o'z aramizda, xalq arasida qirg'izcha söyleyeceğiz, qizilcha söyleyeceğiz. Orada o'qimagan, yozmaganlar forscha, pushtucha ularni bilmaydi. Meni onam qirg'izchadan boshqa tilni bilmasdi. Otam forschani ko'p oz bilardi, o'qigani uchun boshqa tillarni bilmasdi, qirg'izcha söylerdi. Yani Maymanada elida %90%, yani %90% Türk halkı yaşaydı. Yani Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Kazaklar, yani öz aralarıya öz tilini söyleşediler. Sizin algan biliminiz jönündө, kesибиңиз жөнүндө, меселеңиз жөнүндө сөз кылсак болобу? Болады. Сиз каяктан окудуңуз, кандай тилде окудуңуз, анан жогорку окууларды каяктан окудуңуз, ошо жөнүндө айтсаңыз. Ben Faryap'ta mektepte başladım. Birinci sınıftan 8gacha. Ondan sonra Kabil ketdim. Kabil'de askeri mektepte 4 ay okudum. Sonra Türkiye'den oraya askerler geldi. Bize sınav kıldılar. Afganistan'dan 2 kişi kazandı. Жалпы Afgan boyunca? Afgan boyunca 2 kişi kazandı. Birisi Pushtun idi. Yani Türk halkından ben kazandım. 2008 yılında Türkiye'ye geldim. Kuleli Askeri Lisesi'ydi Türkiye'de, İstanbul'da. Orada okudum 4 yıl. Ondan sonra 2012 yılında Ankara geldim. Askeri Akademi'ye başladım. 2016 yılında oradan bitirdim. Ondan sonra meslek okudum. Komando bitirdim. Komando Kırgızca'da, Rusça'da neydi ki? Onu unuttum da. Komando yani özel bilim aldık doğularda. Özgöçe spesifikalık biliminde. Spesifikalık. Onu aldık. 2017'de bilimimi de bitirdim Türkiye'de. Aybay okupsuz ha? Okudum. Bitmedi, yine okuyayım ben. Afganistan'a gittim. Oraya ministerlikte, Koru Ministerliği'ye işe başladım. 2018 yılında ahırgacha, sonagacha. 2018 yılında sonra Türkiye'ye geldim. Yani Türkiye'ye, Ankara Üniversitesi'ne başladım. Masterlik için. Masterlik yani üniversiteden sonra 2 yıl. Magistratura. Magistratura. Yani Türk Edebiyatı. Onu başladım. Dersler bitti. Ama tez kaldı. Tezdi. Vergenim yok daha. Başarılar dileriz. 2019 yılında oylandık. Gelince bu arada. Onda anası Abdülbek Tattan'ın kızlardan. Atası Özbek. Son. Abdan жақсы. Биздин сонун маегибиз баягы корутундалып баратат да. Мамытбек агай, сиз баягы бир кыскача ушул эл журтка каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз да, ушундай бир жакшы ниетте. Каалоо тилегибиз эмне? Каалоо тилегибиз мына ушул тууганыбыз Абдулбек келип
аябай кубанычыбыз ичибиз батпай жүрөт, койнубуз батпай турган кезибиз. Аны өзү айтып кетпедиби, калган баягы туугандары дагы бул жака келебиз деген да ой болсо керек деп ойлойм. Анан ушул биздин каалообуз ушу. Рахмат. Ушуга чейин президентибиз жардам берди эле. Ушул Абдывали келгенге чейин. Мындан буяка дагы ушу туугандар келсе жардам берсе деген өтүнүчүбүз. Рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы бир жолу куш келипсиз. Жалпы журтка элибиздин тынчтыгын, бекемдигин баш сайган аталарыбыздын арбагы ыраазы болсун деген изги тилек илгери үмүттө ушул көрсөтүүбүздү корутундайбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бүгүн кадимки Алымбек Таткандын уулу Абдылдыбек атабыз тууралуу азын аулак сөз козгодук. Баардык жакшылыктардын элибизге буйрсун, эл ичинде бизге буйрсун. Бар болуңуздар.